Юта штатынан, Солт-Лейк Сити шаарынан. Салам достор. Акыркы 2 күндөн бери Кыргызстандагы белгилүү кландын өкүлү Кубанычбек Коңгантиевдин айланасындагы чоң талкуу жүрүп атат. Ал бүгүн кармалды УКМК тарабынан. Не үчүн бул белгилүү клан деп атам? Бул Коңгантиевтерди билесиңер. Анын атасы Акаевдин убагында чоң чиновник болгон, Бакиевдин убагында жаңылбасам башкы прокурор болгон. Ошол кишинин уулу Кубанычбек Коңгантиев жогорку кеңештин бир кеминде 3 жолу, балким 4 жолу чакырылышынын депутаты болгон жана жер комиссиясын жетектептир. Ошо жерлерди кимге арендага беребиз, кайсы жакта эмне кылабыз жана башка деген тармакты жетектеген. Анан жогорку кеңешке былтыр шайланып келген, ал жактан дагы ошол жер боюнча комитетти жетектептир да. Анан бул Эргул ошол жетектеп турган тармагынан дароо эле ошол жерлерди, кайсы жерде бир кызарып калган жер болсо, кайсы жерде бир аз бошорук жер болсо, кайсы жерде сквер болсо, кайсы жерде бир орун боло калса эле аны баса калып көнүптүр да. Анан кантип ал схеманы ишке ашырган десе, ошол азыр атайын маалыматтар чыгып атат. Ал жерде ал кайсы бир жерде мисалы парковка болсо, ошол жерде жашылдандырам деп алып, анан ал жерде жашылдандыруу деп бир 5 жылдык мөөнөт менен алып бир нерсени кылган болуп, анан 5 жылдан кийин аны 49 жылга чейин ижарага алып, мамлекет тарабынан аренда кылып алып, анан ошол жерге көп кубаттуу үйлөрдү, көп кубаттуу офистерди сала салат экен да. Бир жерде болсо дагы бир спорт комплекси кылам деп алып, автомойка куруп коет экен. Бир жерге маданий бир имарат курабыз деп алып туруп, ал жерге дагы бир чоң имарат куруп таштайт экен. Ошентип отуруп, Бишкек шаарында эле 135 мүлк ошол Кубанычбек Коңгантиевке таандык болуп атат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Оруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм. Менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде meni görse apa деп meni tanısa деп ümitlerim canı orubay жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар орубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Анын 30 апасына жазылган, жан сакчысына жазылыптыр, жан сакчысы бар экен. Жан сакчысына жазылыптыр, тууганына жазылыптыр. Айтор ошентип отуруп маалымат чыгып атат. 135 имарат ошол Кубанычбек Коңгантиевке таандык деп. Ушул маалымат чыгар менен эртеси күнү ал мандатын тапшырып жиберди. Мандатын тапшырып өз калоосу менен депчи. Ушуга окшогон мына акчанын күчү менен келип, тааныш билиш жанагы күчү менен келип туруп, анан кайра ошол акчасына, мындай акчасы боюнча маселе жаралганда жанталашып барып мандатын тапшыра салат. Урматтуу кыргыз эли, мындай кимдерди шайлап атасыңар? Арттары таза эмес. Таза болсо мандатын тапшырбайт эле да. Күрөшөт болчу. Ошо алган добушу үчүн, силер берген добуш үчүн күрөш керек болчу. Мандатын тапшырып чуркап кетип атабы? Демек арттары таза эмес. Ошол жерде коррупциялык кылмыштары билинген, анан кийин ошондон улам эле булар баягыларды көргөзүп эле мандатын тапшыр десе, чуркап барып өз калоосу менен тапшырып салышып атат. Мына бул бир жагы. Экинчи жагынан Кубанычбек Коңгантиев бул баягы аябай таза укмуш Кыргызстандагы жалгыз Робин Гуд эсептелген
Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев деген бар, билесиңер. Ошонун өкүл атасы болуп атат. Таймураз Ташиевдин өкүл атасы Бишкекте 135 мүлккө ээлик кылыптыр. Ойлонуп көрдүңөрбү? Кыргызстанда бирөөнүн 20-30 сотук жери болсо дагы, бир жерде 1 гектар бир айыл чарба жери болсо дагы бир айылдарда ошолордун бардыгын эмеге ГКМБга чакырып, өзүнүн желдеттер аркылуу бардыгын кустуруп жүргөн тигили ким эле? Камчыбек Ташиев негедир 135 мүлккө мындай алдамчылык, шылуундук жол менен, кызмат абалынан кыянаттык жол менен пайдалануу менен жетип алган өзүнүн уулунун өкүл атасы Кубанычбек Коңгантиевди көрбөй калыптыр. Көрбөй, кустурбай калыптыр. Кичинекей ишканаларга чейин килишип, мына укмуш бир акыйкаттыкты орнотуп аткандай көрүнгөн УКМК эмнегедир ушул килтейген Бишкектеги килтейген 10 кабат үйлөрдү салып алган, тиги алдамчы жол менен жерлерди алып туруп салып алган ошолорду көрбөй калыптыр. Урматтуу туугандар, ойлонгула. Булар тандалма кустуризация жүргүзгөн. Кимдер өзүнө жакпаса, мурда саясатта кандай бир тиреш болуп калса, же буларга эч кандай байланышы болбосо, мына ошолорду кустурган, буларга байланышы бар, буларга бир өзүнүн адамдарын кустургандан айланып өтүп кеткен. Мына эми камалып, эми куса турган учуру келип атат. Мурда аябай укмуш болуп иштеген генералыбыз деп тергеген, атын айтпай калдыңар эле го, генералыбыз деп. Ошол генералыңар мына өзүнүн уулунун өкүл атасын кылмыштык ишине көз жумган, көрмөксөңгө салган. Балким текшерип келсе, ошо мүлктөрдүн кайсы бир бөлүгү Таймуразга да тиешелүү болуп чыгышы мүмкүн. Өкүл атасы, өкүл баласы балким бул схеманы чогуу жасашы да мүмкүн. Бул нерсени да тергеп, аныктап чыгыш керек да. Урматтуу туугандар, мына мен же сиз же башка кошунаңыз, мисалы, бир жерге камок койсоң, бир жерге камок, павильон коюш маселе. Мэрияга барсаң, ошолго сага жери ала албайсың. Мойка жана башканы тим кой. Кичинекей бир павильон коюш үчүн жер таппайсың Бишкекте. Эч кандай жер жок. Сенде бир укмуш идея болушу мүмкүн. Ошону кылайын десең, сага жер жок. Бирок могу окшогон шылуундардын, могу окшогон кызмат абалынан кыянат менен пайдаланып, мен таң калчумун. Бишкек шаардык кеңешине сессия болгондо укмуш деген мындан баягы 10-15 жыл мурда 5-7 Lexustарды, жанагы акыркы үлгүдөгү BMW-ларды, Toyota жанагы Land Cruiser жана башка деген эң кымбат деген $100,000 унааларды минип келип, анан Бишкек шаардык кеңешине айлык албай иштеген депутаттар булар эмне эле келе берет деп таң калчумун да. Көрсө булардын бардыгынын келгени ошол Бишкектеги болгон жерди урдамай, алмай, сатмай, талкаламай ошондой үчүн келишет экен да буларчы. Эми Кубанычбек Коңгантиевдин ушул нерсесин баарын акыйкат иликтеп, жанагы шылуундук жол менен алып алган жерлерин, ошол жердеги мүлктөрүн мына эми кустура турган учур келди. Келме кезек, терме тезек. Чыдаш керек.